Качысай айылы, Качысай пляжы. Мына боу кароосуз калган имарат тонолуп кеткен да. Мурунку суудан куткаруучулар мамлекеттик мекемесинин имараты болчу. Биякта мына куткаруучулар, водолаздар, инструкторлар жайгаштуу жер болчу. Атайын Совет өкмөтү ушундай пляждын жээктерине салганда мына пляжга чыгышып дежурство кылып турушкан. Көрдүңүзбү гана азыркы кейипин. Убагында мына крышасы да жок. Убагында гүлдөп турган имараттардын бири. Куткаруу жагын карап атабыз дешип коюп, мына бияка бир да тыйын жумшашкан эмес. Тескей беттин чолпон атасы да Качысай. 10го жакын пансионаты бар. Мына бир да вышкасы жок. Пляждын аяк башына чейин. Көрдүңөр. Анан колдорунан келген көргөн чарасы монтип илип коюшкан. Эми ушу кантип болсун эми. Элдер дагы эле чөккөндөн чөгүп атышат. Биз азыр Каракол шаарында, Караколдук пляждабыз. Тээ жакта мына милициянын будкасы деген турат экен. Жеке менчик колго өтүп кетиптир да, анан кароосуз калыптыр да биякчы. Бул жанагы сууда чөккөндөрдүн алдына алчу мекемеси экен. Ошо суудан куткаруучулардын имаратына баратабыз. Бул эски жамааттын айтымында биякта 15 киши иштечү экен. Ошонун ичинде куткаруучулары, инструкторлору, водолаздары, мед кызматкерлери. Мына карагыла эми. Балыкчы шаардык пляж. Мына мурунку куткаруучулар мекемесине тиешелүү имараттар. Мен карагыла. Азыркы акыбалы. Терезе да жок. Азыркы акыбалы. Карагыла. Чолпон ата шаары. Мына мурунку суудан куткаруучулар мамлекеттик мекемесинин территориясы. Контейнерден, темир контейнерлер, коттедждер көрдүңөрбү? 1, 2, 3, 4 жана дагы. Мына курулган. Мына көл жээкте кафеси турат окшойт. Кирели десек киргизишпей коюшту. Бул уже жеке менчик. Килтийген Чолпон ата шаарын күнгөй бетти тейлеген суудан куткаруучулар мекемесинин борбору болчу да. Мына ушунун баары жеке менчикке чыгып кетип, мурунку өздөрүнүн милдетин аткарышпай, жылда жүздөгөн адамдар чөгүп каза болуп атышат. Түп районунун пляжы. Жанагы суудан куткаруучулардын
Sudan куткаруучулар жааматынын суранычы боюнча мына чечинген жер экен. Мына бул судан куткаруучулардын үйү экен, имараты тиешелүү экен. Бул эми мындай түздөн түз өз максатын аткарбай, мына караңыздар. Бул жөн эле мындай жеке менчик үй сыяктуу эле болуп калыптыр. Водолаздары, инструкторлору, медиктери, куткаруучулары азыр кароосу эмне эчтекеси калган эмес. Менчиктештирип кеткенден бери мына караңыздар, эми азыркы кейпи. Картошка айдаган огород болуп калган да. Мына ушунун баары мамлекетке кайтарылса, мурункудай иштесе, мына бул илгерки тийиштүү судан куткаруучуларга тийиштүү нерселерди сактаган имарат экен. Мурун компрессорный да экен, жанагы акваланг качать эткен компрессорныйдын көрүп атасыздар, фундамент эле калган. Тетик үйдө куткаруучулар жашап, биякта компрессорный экен. Мына могу жерде навес бар эле дейт. Катер, патер, кайык, майык сактаган. Бул пляждын баары оборудованный эле дейт. Буйоктор менен бөлүнгөн. Кичинекей балдар түшчү, чоңдор түшчү. Мына азыркы кейпи, мына эчтеке жок. Мекемеден бул тепкиче эле калыптыр да.